Силер өлкөбүздүн мыкты уулдарысыңар. Чакырыкка жооп берүүгө даярсыңарбы? Барасыңарбы? Кызматтын орду маанилүү эмес. Силердин Теңирдин буйруун угууга даяр экениңер маанилүү. Ышаянын 6-бөлүмдө жазылгандай. Өзүңөрдүн бүт жөндөмдүүңөрдү курмандыкка алып келип, Теңир, мени жибер деп айтканга даярсыңарбы? Бул өтө оор абал эле. Мен азыр эсиме түшүргөндөн да алдагынча оор. Өзүмдүн кырсыктарымдан башка Кудайга алып келе тургандай эч нерсем жок экендигин сездим. Менден ага эмне керек? Буга алган жообум силерди таң калтырышы мүмкүн. Алсыздыкта күч, кубат бар. Жыгылуудан кийин жеңиш келет. Балким силердин пикириңер башкача болушу мүмкүн. Мен буга тирүү далилмин. Union City, Michigan, 1950-жыл. Апам кайда? Атаң экөө дөңгө кетишти. Үйдү көчүрөбүз деп атышат. Чын элеби? Барып ал жерге. Апаң сени бул жерде калып иштесин деди. Мен баарын жасадым. Жош, токто. Алар үйдү көчүргөнү жатканын билгем. Бирок мунун качан болоорун билген эмесмин. Муну кантип ишке ашырышат? Мен кичинекей болчумун, эмнени билмек элем. Асмандан вертолет келеби же самолет түшүп келип, үйүбүздү көтөрүп кетеби? Бул менин үйүм. Ордунда турсун. Менин жеримден кеткиле, жоголгула. Уланта бергиле. Сен токтотпойсуңбу? Мен булардын кетишин каалайм. Бул эми абдан өкүнүчтүү. Соттун чечими боюнча бул эми Жуниорго тандык болуп калды. Кааласа, анын көчүргөнгө укугу бар. Бул үйдү мен кургам. Үйдү сен уулуңа берүүгө кол койгонсуң. Каргашты эгер андай эмес. Сен мас болгондуктан унутуп койдуң. Менин күбөлөрүм бар. Кана эмесе, бул гүлдөрдү казгыла. Жуниор, сен эч нерсеге тийбе. Казгыла да ыргытып жибергиле. Ошол күнү жаңжалдын эмнеден келип чыкканын түшүнбөдүм. Элдер дөбөдө чогулуп майрамдаганы жатышат го деп ойлогом. Бирок бул майрам эмес экен. Менин үй бүлөмдүн кошуналардын, жалган достордун алдында кордолуп, кемсинтилгенине күбө болдум. Алар Жуниорго кошулуп ата-энеме каршы чыгышты. Бул адам чыдагыс кордук эле. Ошол күнү жан дүйнөмдө бир нерсе талкаланды. Менин башым айланып, эсимди жоготкондой болдум. Бир аз убакытка аң сезимим өчүп калган сыяктуу. Андан аркы мүнөттөрдө эмне болгону эсимде жок. Бир гана нерсени унутпайм. Элдин көз алдында дөбөдөн ылдый карай кыйык кырып, ыйлап чуркап бараттым.
Бул жалган. Эгер сүйсөң, мындай ишке жол бербейт элең. Өзүңөрдү баары таштап кеткендей абалды сездиңер беле? Кудай, сени жек көрөм, жек көрөм. Өлдүңбү же тирүүсүңбү, буга эч кимдин иши жок. Ата, мен сени дагы жек көрөм. Сила сакталуучу ороодо жашынган 11 жаштагы баланын абалы ушундай болчу. Кайрылып жардам сурай турган эч кимим жоктой сезилди. Мен ачууландым. Кудайга ачууланып, анын бар экендигинен шектендим. Аны каргадым. Оюма келген жаман сөздөрдүн баарын айттым. Атамды каргадым. Анткени ал мени таштап койду деп эсептечүмүн. Атам аракеч эле. Аны шаардагы элдин баары таанычу. Апам өтө толуп кеткендиктен иш жүзүндө майып болуп калган. Бир эжем өзүн өзү өлтүргөн. Башка эжем үйдөгүлөрдөн тажап армияга кетип калган. Улуу байкем Жуниор чындап эле ата-энемди соттоп, алардан үйүн тартып алды. Биз бактысыз үй бүлө элек. Мен өзүмдү көп убакта жалгыз сезген эмесим да. Таптакыр жалгыз. Мени эч ким издеген жок. Ороодо 3 сааттан ашык убакыт отурдум. Мени эч ким издеген жок. Акыры абдан курсагым ачты. Суусадым. Ал жерден чыгып үйгө жөнөдүм. Ошол күнү мен Кудайдын алдында жүрөгүмдүн эшигин жаап алдым. Балким жанымды абдан сыздаткан иш Кудайдан биротолуу баш тартууну чечкендигим болсо керек. Уялып корунгандай болдум. Сүйүүнүн чыдамдуу, боорукер экендигине чындыкка кубанарына ишене албай калсам керек. Чынын айтканда, жүрөгүмдөн кайрадан Кудайга орун берүү оюмда жок эле. Жош, бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Иштей турган убакыт келди. Бол тезирээк. Кана уйлар, кеттик. Баскыла тез. Ал уйларды кыйнап жиберди. Жаш баладай болуп, ичкенин токтотпойт.
Кайсы шайтан айдап келди? Менин өзүмдүн иштерим абдан көп. Бияка келип сенин жумушуңду дагы аткарышым керекпи? Деги бул жерде эмне болуп жатат? О, Кудай сакта. Уилмет Макдауэлл, сен уйларды саап жатасыңбы же өлтүрөйүн дедиңби? Менин ишим толуп жатат. Бул жерде дагы барын жасайынбы? Сен семиргенден башка эч нерсени кылбайсың. Шорду каарыган аракетчи. Бул уй салган, мына бул уй. Сен жада калса уйду тейлей албайсың. Дагы каалайсыңбы? Дагыбы? Мына сага. Жумуштун баарын жасадыңбы, Эдит? Токтот. Мен сени өлтүрөм. Уктуңбу? Мен сени өлтүрөм. Көрөсүң, өлтүрөм сени. Баары үчүн жооп бересиң. Ант берем. Жош. Апа, Тургуза албайсың. Сен тургуза албайсың. Уэнди чакыр. апа. Уэнди чакыр. Ал оңолот. Уулум. Мен билем, ал өзгөрөт. Уэнди чакыр. Чакыр аны. Көз жашың менен эч кимге жардам бере албайсың, Джош. Уэйн Уэйли атамдын апамды урганына көнгөн. Атаң эски адатын кылдыбы? Ал менин жардам сурап кайрылганыма дагы көнүп калды. Ал үйдөгү жумуштарды жасачу. Анткени апам үчүн үй жумуштарын кылуу абдан оор эле. Менин оюмча Уэйн ишти ойдогудай аткарчу. Бирок дагы бир нерсе бар эле. Атамды жазалаш үчүн мага эч кимдин жардамынын кереги жок болчу. Эгерде фермада чоңойсоң, күчтүү болуп каласың. Анда көп нерсе сенин колуңдан келет. Эгерде үйгө досторум келе турган болсо, мен ишти өз колума алчумун. Атам үчүн уй алууну каалабайт элем. Ар дайым мас болчу. Апама кылган мамилеси үчүн ушундайча өчүмдү алар элем. Жош, эмне кылып жатасың? Отур бул жерде. Жош, эмне кылып атасың? Жош. Жош, мен сенин атаңмын, Жош. Ата? Сен ата эмессиң. Үйүн чыгарбай отур, түшүндүңбү мени? Саламатсызбы, мистер Абрайан, миссис Абрайан? Салам, Жош. Атаң кайда? Ал шаарга иштери менен кеткен. Бирок апам үйдө, силерди күтүп жатат. Рахмат, Жош. Өтүңүздөр. Тооктун этин мештен алып чыгайын. Олтуруңуздар. Мен атамды сарайда таң атканча калтырчумун. Мындай ишти канча нече ирет жасаганым эсимде жок. Аны кемсинтиш үчүн колумдан келгендин баарын жасоого даяр элем.
Ал шарап куюлган бөтөлкөнү катып жатканын көрүп, анан аны алып салганым эсимде. Барып анын бөтөлкөсүн булгадым. Бир ирет адамды ваннада чөктүрүүгө аракеттенип жатканымда мени полиция келип токтотту. Аны ушунчалык жек көрөр элем. Аны туалетке сүйрөп киргизип, башын унитазга салып, сууну агызчумун. Бала катары андан бир гана нерсени, апамды урганын токтотушун каалачумун. Бирок токтото албадым. Ал менден өч алчу эмес. Колунан келмек. Бирок мен алиге бала элем. Ал ас убакка соо болгонунда апама үй бүлөсүнө жасап жаткан мамилесин түшүнчү деп ойлойм. Балким кылган иштери үчүн уялгандыр. Так биле албайм. Бирок жашообуз улана берди. Рулеттерди алып келесиңби? Мына алар. Ысык рулет. Жигиттер, алгыла, жегиле. Майды ары жакка бергиле. Жош, атаң экөөбүздүн сага сөзүбүз бар. Кандайсыңар, кымбаттууларым? Кана, эң сонун. Мен силерге бир нерсе алып келдим. Мен сенин Вуэнге баш ийишиңди каалайм. Каяша кылба. Канча күнгө кетесиңер? Билбейм, балким бир жумага. Ашып кетсе 10 күнгө. Бул абдан узак. Эмнеден коркосуң, уулум? Атаң экөөбүз мурда деле кетчү эмес белек. Уэйн сен жөнүндө жакшы кам көрөт. Болгону ал айткандын Мен баарын силер менен жаса. барсам болбойбу? Мурда бир жолу баргам. Джослин Дэвид Макдауэлл, сага биз менен барганга болбойт. Бир жумадан кийин сен мектепке барасың. Айтканымды ук. Мен келгенде өзүңдү кандай алып жүргөнүң тууралуу Уэйнден сурайм. Анын тилин албаган болсоң, сенин жазаңды колуңа берем. Сен мени түшүндүңбү? Ооба, апа. Жакшы. Эми бар, жатып укта. Мен Уэйн идишти жууду бекен карайын. How long will you be gone? A week, maybe? 10 days at the most. That's a long time. Presenting Superman. Up in the sky. Look, it's a bird. Josh. Superman. Now, Superman. Sent on the main line.
Тыныштан. Тыныштан, Джош. Өзүңдү эркин сез. Баары жакшы. Джош, мени менен бол. Баары жайында. Бул сага жагат. Апама 2 жолу айтууга аракет кылдым, бирок ал ишенген жок. Ал убакта адамдар мындай нерселер жөнүндө айтышчу эмес. Жашоодо бул көрүнүштөр жоктой сезилчү. Бирок Уэйн Бейли мага 6 жашымдан 13 жашка чейин таш боордук менен асылып жүрдү. Анан бир күнү бардыгы токтоду. Эми тийчү болсоң өлтүрөм, түшүндүңбү? Мындан кийин ал дагы 2-3 жыл биздин үйдө жүрдү да, анан кетип калды. Менин айтканымды аткараарымды ал билчү. Убакыт өткөндөн кийин спорт аркылуу кайгымдан алаксый баштадым. Өзгөчө футбол жана баскетбол ойночумун. Апам мен ойногон оюндарга дайыма келчү. Бирок менин ойногонумду бир дагы жолу көргөн жок. Болгону ал машинада ыйлап отурчу, анткени трибунага басып чыга алчу эмес. Ал кайда? Кайда жүрөт? Жок, Жош, кереги жок. Тынч кой аны. Өлөрүмдө бир гана нерсени каалайм. Өлөрүмдү? Эмнени айтып жатасың? Сенин окууңду бүтүргөнүңдү көргүм келет. 2 айдан кийин бүтүрөм, билесиз да, апа. Ооба, билем уулум. Жош, мага 3 нерсени убада кыл. Эч качан аракеч болбойм деп убада бер. Каргыз сөз сүйлөбөйм деп убада бер. Мен сыймыктана турган уул болууга убада бер. Албетте, апа. Жок, убада бер. Убада Убада бер. берем. Эми салыңыз, макулбу? Мектепти аяктагандан кийин мен досторум менен аба аскердик күчтөрүнө, улуттук гвардияга кеттим. Бул 1957 жылдын жайында болгон эле. Негизги курска алар менен бирге кирбей калгандыктан регулярдык аскерге барууну чечтим. Леклендтеги аскердик базада даярдык өтүп жатканымда досторум менен дагы 2 жума чогуу болууга мүмкүндүк алдым. 2 жума аяктагандан кийин досторум Мичиганга кайтышты. Бирок механик Джош Макдауэлл дагы 10 жума окуп, дагы 3 жыл 9 ай согушту күзөттө турууга тийиш эле. Мунун баарына достору менен 2 жума чогуу болгусу келгендиктен гана барды. Окууну аяктагандан кийин мени аба аскердик күчтөрүнүн Делавар штатындагы Довер базасына жиберишти. Документтерим боюнча
Си-124 деп аталган ири транспорттук самолеттин механиги болуп калдым. Бирок базанын баскетболдук командасынын коргоочусу болуу менин негизги ишим катары сезилди. Кечээ жаңы тактика киргизгенин эсиңердеби? Топту ыргытыш керек болгон учурда Жоштун жолун ачып койгула. Азыр ошондо ойноп көрөлү. Бул учурда Жошко тоскоолдук болбосун. Сержант менин алдыңкы катардын коргоочусу болгондугума сыймыктанчу. Ишенсеңер, мен өзүмдү падышадай сезчү элем. Бирок иштеш керек эле. Кээде күтүлбөгөн жерден баардыгы өзгөрүлүп кетет. Бүгүн сорпо. Рахмат. Абалыңыз кандай? Жакшы. Айыгып кетиңиз. Авиатехник Макдауэлл. Ооба. Капеллан Гардинер. Yes, sir. Ооба. Угуп жатам. What is it? Эмне болду? It's about your mother. Сиздин апаңыз тууралуу. Менин апам? About my mother. Апама эмне болду? Your mother's dead. Апаңыз каза болду. I just want to see you. Сенин graduate окууңду from high бүтүргөнүңдү көргүм келет. school. Then I want. Өлөрүмдө бир гана нерсени каалайм. Өлөрүмдү эмнени айтып жатасың? I can't go on, son. Мен сыймыктана турган уул болууга убада бер. Where are you going? Кайда баратасың? Union City'ге. Кел отур. They say you can't. Жүрөгү жаралагандан адам өлбөйт деп айтышат. But I know. Бирок менин билишимче андай эмес. My father's. Атамдын көрсөткөн кордугунан апамдын жүрөгү жараланды. And she lost. Анын жашоого эч эрки калбады. I, on the other hand. Мен болсо, well, my heart turned менин hard. жүрөгүм катуу болуп I калды. decided to take everything. Жашоодон эмнени кааласам баарын алууну I чечтим. received a medical Ден соолугума discharge байланыштуу аскердик аба күчтөрүнөн бошонуп кеттим. plans for another. Жаңыча жашоого план түзүп баштадым. I mapped out 30 жыл алдыга өз жашоомду пландаштырдым да Келла Community колледжге окууга кирдим. Мичигандын губернатору, атүгүлү сенатору болсом деп кыялдандым. Планыма өзүмдү жана менин максатыма жеткирүүчү адамдарды гана киргиздим. Жаш жигит болсом дагы катаал жана ырайымсыз болуп калдым. Машаякчылар өзгөчө жек көрүүгө татыктуу деген пикирде элем. Анан ошол столду көтөрүп терезеден ыргытып жиберет. Эми кыз калат, бирок ал өз ишин жакшы билгендиктен тигинин адаты ушундай экенин түшүнөт. Балким ушундай ойлогондур. Кыскасы кийим чече баштайт. Менин оюмча теманы өзгөртүш керек. Эмне себептен? Тигили студенттер машаякчылар, профессор дагы. Эмне болот экен? Аларды мазактаган болобуз. Кантип мазактап алыптырбыз? Сыягалар тамашаны түшүнүшпөйт окшойт. Машаякчылардын эки мээси бар. Бири мээси жоголуп кетип, экинчиси аны издеп жүрөт. Анекдотты айтып бүтөйүнбү? Менин айта турганым анда да кызык. Мас эркек сенделе басып, токойдо келатат. Дарыяда адамдарды чөмөлдүрүп жаткан ыйык кызматчыны көрүп ага карай басып келет. Ыйык кызматчы арактын жыты синген масты карап:
Сен Ыйсага жолукканга даярсыңбы дейт. Мас болсо, оңой эле деп жооп берет. Ыйык кызматчы масты желкеден кармап сууга салып, кайра чыгарат да, Ыйсага жолуктуңбу дейт. Мас сууну түкүрүп айтат. Жок. Ыйык кызматчы таң калат. Кайрадан масты сууга салат. Сууда узагыраак кармап туруп чыгарат. Кудайдын сүйүүсүнүн ысымы менен бир тууганым, Ыйсаны таптыңбы эми? Деп сурайт. Мас көздөрүн сүртүп, оор дем алып, жок, сэр, аны эч көрбөдүм. Анын ушул жерде чөккөнү анык беле? Деп сурайт. Сонун тамаша экен. Балким силер мындан жакшысын билесиңер. Же силер чын эле Жунус менен Кит жөнүндөгү окуяны кызыктуу деп эсептейсиңер. Бул сандыраак сөз. Нух жана анын океанда сүзүүчү лайнеричи. Кош келиңиз биздин столго, мистер Макдауэлл. Туурабы? Туура. Силер менен сүйлөшүүгө кубанычтамын. Машаякчылар, силердин кандай өзгөчөлүгүңөр бар? Кандайча? Мисалы, силерди бардыгы билишет. Сизди жана профессорду эсепке алганда, силердин саныңар онго жетпейт. Мен силерди байкап жүрөм. Чын элеби? Ооба. Бир нерсени түшүнө албайм. Эмне үчүн өзүңөрдү өзгөчөбүз деп эсептейсиңер? Өзгөчө? Ооба, чынын айтканда араңардан кээ бирлөрү сулуу десе болот. Атөгүлөтө сулуу. Анан көп убакта силер бактылуусуңар. Балким силердин башыңарды айлантып коюшкандыр. Биз жаңы өмүргө ээбиз. Жаңы өмүргө болгондо жаңы түргө өттүңөрбү? Ыйса Машаяк аркылуу. Узун калыптарды айтпагылашмага. Калп дейсиңби? Ыйык китеп, жыйын, мунун баары арзыбаган нерселер. Баарына дагы мен динге чыдай албайм. Мен дин жөнүндө айткан жокмун. Ыйса Машаякты айтып жатам. Ыйса Машаяк. Айырмасы Ыйса эмне? Машаяк бизге жаңы өмүр Чын берди. элеби? Ал чын эле бар болгон күндө дагы 2000 жыл мурда жашап өткөн адам кантип бүгүнкү күнгө таасирин тийгизе алат? Муну сен өзүң изилдешиң керек. Эмнеге изилдемегилим? Ыйык китепти окуп ушул жомокторго ишенип калайынбы? Койсоңчу жаш селки. Мындан жагымдуу нерселер бар. Чындыгында Ыйсанын тирилгенин жокко чыгарсаң, туура айтып жатканыңды далилдейт элем. Эмне? Ыйсанын тирилгени, Машаяктын өлгөндөрдөн тирилип денеде келгенин. Мындай болгон эмес деп далилдесең, сен машаякчылыкты жокко чыгармаксың. Өзүң айткандай мунун баары жомок экендигин далилдеп бер. Эмнеси бар экен? Абдан кызыктуу. Мен чындап айтып жатам. Ошондойго, мен дагы. Изилдөө кайда алып келерин көрөлү. Болуптур, силер менен сүйлөшүү кызыктуу болду. Сизди кайрадан көрүүгө кубанычта болом, мистер Макдауэлл. Менин атым Жош. Жош. Эмкиде жакшы даярдык менен келиңиз. Жакшы даярдык? Тамашалап атасыңыз. Мен эч тамашасыз айтып жатам. Эмне болорун көрөбүз. Эгерде силерди күлкүгө калтырсам, таарынбагыла. Таарынбайбыз. Күнүңөр жакшы улансын. Студенттик шайлоолордо мага добушуңарды беришиңерди сурайын дегем, бирок силер аз болгондуктан анча пайда болбойт го деп ойлойм. Мен бул студенттер менен профессордун машаякчылык тууралуу жаңылышып жаткандыктарын далилдегим келди. Силер түшүнгөндөй мен аларды шылдыңга калтырууну кааладым. Бирок биздин коллежде менин көз карашымдын тууралыгын далилдеген китептер жок болчу. Анан чындап кызыктуу окуялар башталды. Мен Европага баруу жөнүндө ойлоно баштадым. Ал жердеги библиотекалардан сейрек кездешүүчү кол жазмаларды таап изилдегим келди. Анда 1958 жылдын жайы эле. Акчам кеңири болгондуктан Англияга учуп кетүү кыйын болгон жок. Колума тийген китептин баарын окуй баштадым. Кудайдын бар экендигин танган скептиктердин китептерин окудум. Башкача ойлогон аз сандагы авторлордун чыгармаларын дагы изилдедим. Алардын бардыгы өз тармагынын профессионалдары болчу. Адегенде Кудайга ишенбей, кийин машаякчы болуп калышыптыр. Эмне себептен экендигин билбейм. Бирок мунун себебин билгим келди. Алардын өзгөрүшүнө эмне түрткү берди? Алардын бири Лорд Литлтон. Кийинчерээк ал финанс министр болду. Гилберт Уэст, Сэр Уильямс Рамси, Фрэнк Моррисон, Клайв Льюис. Булардын бардыгы абдан билимдүү, ийгиликтүү, Кудайга ишенбеген адамдар. Машаяк тууралуу көөлөндүүлөрдү терең изилдешкенден кийин Ыйса Машаякка ишенип калышкан.
Ошол эле жылы мен Германияга, Францияга жана Швейцарияга бардым. Ар кандай музейлерде, библиотекаларда болдум. Сейрек кездешүүчү китептер жана манускриптер айнектин алдында сакталып турушат. Мен грекче же еврейче окуй алчу эмесмин, бирок булар чыныгы манускриптер экенин түшүндүм. Алардын ар биринин кандайча жазылганын, канчалык мааниге ээ экендигин изилдедим. Мен кайрадан Англияга бардым. Кошмо Штаттарга кетериме 1-2 күн калганда Лондондун түндүк чыгышындагы библиотекага бардым. Бул чакан библиотека жөнүндө мурда мага кимдир бирөө айткан эле. Ал жерде мен издеп жүргөн бир нече китеп жана манускриптер бар экен. Ошол күнү мен абдан чарчаган элем. Кечки саат 6-га жакындап калган. Мен отургучта чалкалай отуруп, колумду төбөмө алдым да "Бул чындык" деп катуу айтып жибердим. "Бул чындык" деп кайра кайталадым. "Бул чындык". Саякатымды уятсыз, агностик студент катары баштагам. Машаякчыларды түшүнүгү начар адамдар катары эсептечүмүн. Ыйсанын тирилгенин жокко чыгарып, алардын ишениминин орунсуз экендигин далилдеш үчүн сапарга чыккан. Бардык изилдөөлөрүмдүн акырында мурдагы тескери ой жүгүртүүмө карабастан, менде эч кандай далил жок экендигин түшүндүм. Бардык күбөлөндүрүүлөр Ыйсанын тирүү экендигин көрсөтүп турду. Машаякчылыкты жокко чыгарууга кылган аракетим ой жүгүртүүмө эмес, сезимдериме негизделчү экен. Мен машаякчы болууга даяр эмес элем. Чечим чыгарууну талап кылган айкын далилди тапканымды мойнума алышым керек болду. Бир адам чуркап келип, анын алдында тизилип, мындай деп сурады. Мичиганда колледждеги окуумду уланттым. Фекторвилл шаарчысындагы чакан библиялык жыйынга барып жүрдүм. Пастордун аты Фэй Логан эле. Менин изденүүлөрүм тууралуу ал билчү. Бир күнү ал атайын мен үчүн даярдагандай насаат сөз айтты. Түшүндүрүүгө уруксат бериңиздер. Кудай аркылуу куткарылуу интеллектуалдуу көнүгүү эмес. Биз Ыйсага ишенүү аркылуу куткарылабыз. Эмесе суроо берейин. Силерге Ыйса Машаяк азыр сунуш кылып жаткан түөлү көмүр белегин алууга даярсыңарбы? Ишенесиңерби? Өмүрүңөрдү арноого даярсыңарбы? Мындай ыйыкталуу эмнени камтый турганын көрөлү. Мен күнөөкөр экендигимди, куткарылууга муктаж экендигимди мойнума алам. Экинчиден, Кудай Ыйсаны өлгөндөрдөн тирилткенине бүт жүрөгүм менен ишенем. Үчүнчүдөн, мен Ыйса Машаякты куткаруучум жана Кудайым катары тааныйм. Мен бул чакырыкка кандайча жооп берүү керек экендигин билчүмүн. Бирок жооп бере албадым. Менде коркунуч пайда болду. Эгерде Ыйса Машаякты куткаруучум жана теңирим катары кабыл алсам, анда өзүмдү интеллектуалдык жактан өлтүргөн болом деп корктум. Досторум эмне деп ойлойт? Ыйык рух силерди Ыйсага жеке куткаруучу жана теңир катары ишенүүгө чакырат. Бул чакырыкка кандай жооп берсе болот? Анан Кудайга даңк. Досторумдун бирөө "Мен сени менен барайынбы?" деп сурады. Адамдар мени интеллектуалдык жол менен Машаякка ишенип калды деп ойлошот. Чындыгында андай эмес. Менин изилдөөлөрүмдүн бардыгын Кудай менин көңүлүмдү өзүнө буруш үчүн колдонду. Изилдөөлөрдүн маанилүү экендигин таанбайм. Алар болбосо, мен эч качан ыйык китептеги чакырыкка көңүлүмдү бурмак эмесмин. Жош, бул ыйык китеп сеники. Мен Кудайдын алдында 11 жыл илгери жаап салган эшик эми кайрадан ачылды. Эми мен Кудайдын мени сүйө тургандыгын түшүнө баштадым. Ал мени менен мамиле түзүүсү келерин сездим. Машаякчылык жашоонун кандай экенин билүүмө Логан багуучу жардам берди. Бирок мени Кудайга далилдер эмес, анын сүйүүсү алып келди.
Мен сени түбөлүктүү сүйүү менен сүйөм. Ошондуктан сага ырайымдуу колумду сундум. Кудай өз ырайымы аркылуу өз сөзүн ырастады. There he is now. Келатат. Josh, this is Жош, бул менин таанышым Гейл. Саламатсызбы? I did not want to love Мен my атамды father кечирип, or жакшы forgive көрө him. алам деп ойлогон жокмун. I wanted to continue Мындан ары to деле жек көрө берүүгө даяр элем. Атам апамды өлтүрүп, үй бүлөбүздү талкалады деп эсептечүмүн. Нечен жылы уктаганы жатканымда атамды өлтүрүп, бирок полицияга түшпөй калсам деген ой келчү. was a new Мына эми мен жек көрүүгө даяр машаякчымын. Кыскасы, I have something to ата, say. мен сага бир нерсени айткым келет. Dad, I love you. Ата, мен сени жакшы көрөм. I don't know who Бул was more сөздү in уккан shock. атамбы же айткан менби кимибиз көбүрөөк таң калганыбызды айта албайм. That's when I Мен knew үчүн it бул was ачылыш true. болду. I was used to Мени loving жакшы those көргөн I адамдарды loved, мен жакшы but I көрчүмүн. never had Жек the көргөн capacity адамдарды for someone сүйүүгө I hated. жөндөмүм жок эле. I hated my Мен father атамды now канча жыл and жек was көрсөм да, overcome by love. азыр ага сүйүүм жеңип чыкты. Christianity was real. Машаякчылык иш жүзүндө бар экен. Жош, окууларың кандай? Knowing it was true, however, Кудай мени эч шарт койбостон сүйөрүн билсем дагы, кээ бир иштер мен үчүн татаал боюнча кала берди. Пастор, мындай иш менин колумдан келбейт. I just can't. Кайгым өтө эле терең. It goes too deep. Эгерде машаякчылык ушундай болсо, анда мен баш тартам. Maybe I should hang it up. Мен ант албайм. I can't. I'm sorry. Dad. Кечириңиз, пастор. Мындай суранышты аткара албайм. Бул сураныш эмес, Жош. No one understands. Эч ким түшүнбөйт. Алар баш сөөгү деген жерге келгенде, Ыйсаны жана эки кылмышкерди айкас чыгачка кадап коюшту. Бирин анын оң жагына, бирин сол жагына кадашты. Ыйса болсо, ата, буларды кечире көр. Анткени эмне кылып жатканын билишпейт. altogether, it was a Бул process процесс of about жарым 6 жыл months. убакытка созулду. And without Эгерде my Логан багуучу determination, чыдамкайлык жана акылмандык менен мени колдобосо, эч качан мындай чечим чыгара албайт элем. I had Бул no окуя vision. болуп өткөндөн кийин менде эч кандай I did сезим it болгон by жок. faith, Муну ишеним жана тил алчааттык менен туура иш кылып жатканымды билип жаттым. I remember hoping I Анын would жашаган find жерин my таба албай brother, калсам экен деп үмүт кылганым эсимде. but I did find Бирок out. таптым. And I called Ага him up телефон and чалып, жолугушалы to дедим. see him. Josh. Жош, Wayne. Уэйн, Wayne? Уэйн, What you did to me. сени мага кылган иштериң жиркеничтүү. And you know it. Сен муну билесиң. But I've Бирок come to know мен Christ, Ыйсаны куткаруучум жана Теңирим катары кабыл my алдым. Lord. And I've come here Мени to tell сага you айтайын дегеним,
come here to Ыйса tell you that Машаях мен Christ үчүн died гана so эмес, much сен you үчүн can дагы save. курман болгонун айтканы келдим. I forgive you. Мен сени кечирдим, Уэйн. One more thing, Wayne. Дагы бир нерсе, Уэйн. Don't let me ever hear you Эгерде touching a young man again. эркек балага кол тийгизгениңди уксам, You'll regret it. өкүнүп каласың. Жош, менимче мамиле бул сүйүү. Бул кумда тартылган сүрөт эмес. Бул мамиле жеке мамиле. Мага Мартин Лютердин айткан сөз жагат. Кудай жакшы кабарды ыйык китепке гана эмес, бактарга, гүлдөргө, булуттарга жана жылдыздарга дагы жазып койгон. Мен көп ойлондум, Жош. Сен Уитен колледжге которулсаң дурус болор эле. Уитен колледж кай жерде? Чикаганын жанында. Ал жерде Билли Грэм окуган. Ал окуу жайында талап чоң, бирок сен бул чакырыкка жооп берүүгө даярсың деп ойлойм. Thinking of studying law. Пастор, мен юрист болум келет. Юристпи? Жакшы. Сен эмнени тандасаң дагы Уитен сага жакшы жардам берет. Уитен колледж, 1960-жыл. Уитанда мен эки нерсеге гана убакыт бөлдүм: окууга жана жумушка. Түштөн кийин акча иштеп табыш үчүн мектептерге газета, журналдарды таратчумун. Бул кырсыктын кесебетинен менин тиземдин тарамыштары жанчылып, белимден оор жаракат алдым. Төрт күн реанимацияда болуп, андан кийин ооруканада дагы 1,5 жума жаттым. Ден соолугум акырындык менен калыбына келерин билип, дарыгерлер мага үйдө дарыланууну сунуш кылышты. Тагдыр тамашалагандай, мени машинама урунган айдоочу мас экен.
План боюнча мени үйдө медайым дарылаш керек эле. Бирок мени үйүмө алып келишкен күнү ал кечигип калды. Тез жардамдын машинасын анын ордуна атам тосуп алды. Бул жакка алып киргиле, жигиттер. Бул жерге койсоңор болот. Thank you. Рахмат. Атам 5 мүнөттөн кийин гана бөлмөгө кирди. Тагыраак айтканда ал кирбей, босогодо турду. Мен мойнумду кыймылдата албагандыктан атамды көзүмдүн кыры менен гана көрүп жаттым. Эки нерсени дароо байкадым. Биринчиси ал соо болчу. Экинчиси ал ыйлап аткан. Мен эч кыймылдай албай, аны көрүүгө аракеттендим. Атам бөлмөдө эч үндөбөй, ары бери басып жүрдү. Мен болушунча анын кыймылдарын байкап жаттым. Джош. Сен кантип мендей атаны жакшы көрө аласың? Ата. Мен бир нерсени түшүндүм. Кудай адам болуп келген. Анын аты Ыйса. Ал сиз менен мамиле түзгүсү келет. Атам бөлмөдөн чыгып кетти. Мен билбейм, арадан 45 мүнөттө өткөндүр. Анан бөлмөгө кайтып келди. Джош. Эгерде Ыйса сени өзгөрткөндөй, мени дагы өзгөртүп алса, анда мен аны тааныгым келет. Сиз аны өзүңүздүн өмүрүңүзгө чакырышыңыз керек, ата. Жүрөгүңүздү ачып сыйыныңыз. Кудай, сиз Кудай болсоңуз, мен атам жөнөкөй сыйынуу менен сыйынды. Мен аны айылдыктардын сыйынуусу деп айтам. Суранам, кечир мени.
Машаякты кабыл алганымдан кийин 1,5 жылдын ичинде менин жашоом өзгөргөн. Бирок менин атам чечим кабыл алгандан кийин дароо өзгөрдү. Менин көз алдымда тез эле башка адамга айланды. Кимдир бирөө колун сунуп, анын жашоосуна жарык бергендей болду. Мындан кийин ал бир гана жолу колуна ичимдикти кармады. Аны оозуна жакындатып келип, кайра коюп койду. Баарыңар билесиңер, мен айылдык ара кеч элем. Үй бүлөм мен үчүн уятка калчу. Ошол күнү Жуниор үйдү көчүрүп жатканда, Томми сен дагы ошол жерде болгонсуң. Мен мастыгымдын бутума тура албай калгам. Абдан уят болгом. Аялым каза болгон. Мен көп нерсени оңдой албай калдым. Бирок силерге ушул кафеде эмне болгонун айткым келет. Менин уулум Жош, ата, мен сизди жакшы көрөм деди. Ооба, ушинтип айтты. Ата, мен сизди жакшы көрөм деди. Атам Машаякка ишенип калгандан кийин бизге жакын турган ондогон адамдар Ыйса Машаякты өздөрүнүн куткаруучусу катары кабыл алышты. Анткени алар айылдык кара кештин жашоосунун таптакыр өзгөргөнүн көрүштү. Апамдын ушул иштерди көрүшүн кандай каалар элем. 14 ай өткөндөн кийин атам каза болду. Ашказанынын 4/3 бөлүгүн кесип салышты. 30 жылдан ашык созулган аракечтиктин кесепетинен боору толугу менен иштебей калыптыр. Бул кабарды укканымда мен Уитен колледжде элем. Эми биз окуянын башталышына кайтып барабыз. Эдман жыйынан мен чуркап чыктым. Пастор Ишая китебинен үзүндү келтирип, ким барат деген суроону окуду. Ким өзүнүн жөнөмдөрүн Кудайга арнайт? Албетте, мен деп жооп бере албадым. Уитен колледждин студенти болсом дагы. Мурдагыдай эле менде кемсинүү сезими бар эле. Көргөн кордуктарымдан, үй бүлөмдүн алсыздыгынан алган жараттарым айыга элек болчу. Ооба, булардын башкаларга билгизген жокмун. Бирок өзүмдөн кантип жашырмакмын? Күндөрдүн биринде оюма мындай суроолор келген эле. Баарын таштасамбы? Ишенимден кетсемби? Машаякчы катары мен бир гана нерсени, Кудай менин таланттарым менен жөндөмдөрүмдү өз даңкы үчүн колдонгусу келерин угуп жаттым. Бул мен үчүн чоң көйгөй болчу. Кыйынчылыктарымдан жана алсыздыгымдан башка Кудайга арнай турган эч нерсем жок эле. Менин өмүр баянымдын аягы бактылуу болбой жатты. Бир убакта өзүм элестетпеген ишти жасадым. Токто калып, мындай дедим: Кудай, менин азаптарым көп. Эгерде алсыздыктарымды өзүңүзгө алып, даңталсаңыз, мен сизге акыркы демиме чейин кызмат кылам. Мына ушундайча менин баяным аяктады. Бул Кудай мени кантип өлүмдөн алып калгандыгы, күчтүүлөрдү уятка калтырыш үчүн алсыздарды кантип тандап алгандыгы жөнүндө баян. Мындан башкасы тарыхтын түпкүрүндө калат деп ойлойм. Джош Макдауэлл Уитен колледжди артыкчылык диплому менен бүтүрдү. Өзүнүн дипломдук иши үчүн эң жогорку балл алды. Машаякка 50 жылдан ашык кызмат кылып, бүт дүйнөдөгү университеттердин студенттерине Машаяк тууралуу айтып берди. Мындай көп сандагы студенттерге тарыхта андан башка бир дагы адам жакшы кабар тарата элек болчу. Машаякчылык ишеним жөнүндө 125тен ашык китеп жазды. Алардын катарына жөн гана жыгач уста болбогон, күмөнсүз далилдер деп аталган китептер кирет. 1991 жылы өлкөлөрдү кыдырганда адамдардын көптөгөн муктаждыктарына күбө болгон. Кыйынчылыктардан азап тарткан адамдарга жардам иретинде Жош колдоо операциясы деп аталган бүткүл дүйнөлүк долбоорду баштаган. Анын Ыйса Машаякка болгон терең сүйүүсүнөн кийин анын эң чоң кубанычы үй бүлөсү. Жош жана анын аялы Дотти 40 жылдан ашык убакыт бирге бактылуу жашап келе жатышат. Алардын 4 баласы бар. Неберелеринин саны өсүүдө. Менин өмүрүмдүн бир бөлүгү сеникине окшоштур. Аракеч же наркоман атайыны, кордук. Сен өлдүңбү же тирүүсүңбү? Эч кимге айырмасы жок экендигин сезүү. Кудай эч качан мени кечирбейт. Таптакыр кеч болуп калды деген ойлордон алысыроо.
Эч качан кеч эмес экендигин билишиңди каалайм. Кудайга бара турган жолума тоскоол болгон бир себеп бар эле. Балким сенде дагы ушундай болгондур. Бул менин атамдын мүнөзү эле. Адамдар мага асмандагы атаң сени жакшы көрөт деп айтышчу. Буга мага кубаныч эмес, кайгы алып келчү. Эмне үчүн экенин билгиң келеби? Анткени мен жердеги атам менен асмандагы атамдын айырмасын сезимим менен ажырата алчу эмесмин. Менде аталар кайгы гана алып келишет деген көз караш бар эле. Бирок машаякка болгон ишеним дин эмес, мамиле экенин түшүнүүгө туура келди. Мунун кандай айырмасы бар деп сурашы мүмкүн. Билесиңби, динчил адамдар Кудайга өздөрүнүн иштери жана динчил ырым-жырымдары аркылуу жакындагысы келет. Машаякчылык Кудайдын бизге уулу Ыйса аркылуу келгенин, анын бизге сунуш кылган мамилесин кабыл алуу. Көп адамдар мен жөнүндө китептеринде сүрөттөп жазган далилдери аркылуу машаякка келген деп ойлошот. Бирок мени машаякка далилдер алып келген жок. Алар болгону ыйык китепте жазылгандар чындык экенине мени ишендирди. Иш жүзүндө мени Кудайга алып келген себеп анын сүйүүсү. Кудайдын мага болгон сүйүүсү чексиз. Эгерде мен жер жүзүндөгү жалгыз адам болсом дагы, машаяк мен үчүн курман болмок. Сен мага, Джош, мен Ыйса менен бетме-бет таанышкым келет. Аны менин кечиргендигин билгим келет. Эгерде бүгүн өмүрүм аяктаса, бейишке барамбы же тозокко барамбы билгим келет дешиң мүмкүн. Буларды билүүгө мүмкүндүк бар. Биз Ыйсага жүрөгүбүздөн чыккан ишеним сыйынуусу аркылуу келебиз. Балким, менин сыйынуум сенин азыркы учурдагы каалооңо туура келер. Мен сенин башыңды төмөн салышыңды сурабайм. Көздөрүңдү жум деп так айтпайм. Анткени көп жыл илгери мен сыйынып жатканда денеңдин абалы эмес, жүрөгүңдүн абалы маанилүү экендигин түшүнгөм. Менин сыйынуум мындай. Ыйса Теңир, мен сизге муктажмын. Айкаш жыгачтагы курмандыгыңыз үчүн ыраазымын. Мени кечирип тазалаңыз. Мен сизге куткаруучум, жана Теңирим катары ишенем. Менин жашоома келиңиз. Сизге үмүт кылууга мүмкүндүк бергениңиз үчүн рахмат. Ыйса Машаяктын ысымы менен, амин. Эгерде сен ушул сыйынуу менен чын жүрөгүңдөн сыйынган болсоң, Ыйса Машаякка кызмат кылган адамдарды таап, өз чечимиң тууралуу айтып бер. Анан мен жасаган иштердин бирөөнү кыл. Ыйык китепти тап. Жакан жазган жакшы кабарды ач. Бул китепти жаңы келишимден табасың. Матай, Марк, Лука жана Жакан. Жакандын 3-бөлүмүн 3 ирет окуп чык. Мен сенин рухий өсүшүңдү каалайм. Машаяк сенин жашооңду түп тамырынан өзгөртүп жатканын көргүм келет. Интернеттен менин сайтымды таба аласың. www.joshmcdowell.checkit.ru. Бул сайт аркылуу сага Кудай сенин жашооңду кантип түбөлүккө өзгөртүп турганын айтып берем. Сени менен өз тажрыйбам менен бөлүшүүгө мүмкүндүк бергендигиң үчүн чоң рахмат. Кудай сага өзүнүн батасын берсин.